أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم урматтуу момун мусулмандар, урматтуу жамаат, урматтуу ушул айылдын тургундары, жашоочулары, аксакалдар, аталар. Бүгүн Сайидул Айям болгон, күндөрдүн эң улугу болгон Жум'a күн бардыгыбызга берекелүү, мубарак болсун. Бүгүн момун мусулман үчүн эки сүйүнүчтүү бир күндө турабыз. Биринчиси Жум'a күндө турган болсок, экинчиси мына ушундай бир заңгыраган, заманбап, татынакай, таза, көрсөң көзүң сүйүнө турган, көңүлүң көтөрүлө турган Алланын үйүнүн курулушунун, ушундай мечиттин ачылыш аземинде турабыз, урматтуу жамаат. Бул эми ушундай момун мусулмандардын өзү динибиз ат-тухуру шатрул иман. Динибизде пайгамбарыбыздын куттуу хадисинде айтылат, тазалык ыймандын жарымы деп айтылат. Демек, ошол адамдын таза болуусу, келип туруп ушул намаз окуп турган жеринин таза болуусу, ушу татынакай, жакшынакай болуусу ушу ыйманыбыздын белгиси экендиги жөнүндө пайгамбарыбыз айтты. Урматтуу жамаат, биз менен бирге бүгүн ушул жаңы мечиттин ачылышыга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын Баткендеги өкүлү Чагылган мырза келди. Андан сырткары ошол Баткен облустук мусулмандар казыятынын же болбосо бир сөз менен айтканда казынын коомдук башталыштагы кеңешчиси Абдубасит Ажы Мусаев ажекебиз келди. Ошондой эле мына Лейлек районунун баш имам хатиби жана башка дагы айыл өкмөттүн башчысы жана да башка сыйлуу коноктор бүгүн ушул сиздердин мечитиңиздердин ачылышына келип олтурабыз. Урматтуу жамаат, биз ошол ачылуу аземдеги айтыла турган сөздөрдөн алдын Жум'a намазынын алдында атайын болчу бир жарым сааттык кутбабызды, жарым сааттык баяныбызды айтабыз, андан кийин официалдуу сөздөрдү анан беребиз. Спонсорлор келип атат. Спонсор, 2 этаж, 3 этаж заңгыратып салып берели десе, 3-4 аксакал чыгып алып, тийбегиле. Биздин атабыз саган муну. Чоң аталар саган муну. Деп каршылык көрсөткөн адамдар бар, жамаат. Бул ката. Мен ачык айтып коем, бул ката. Бул туура эмес. Эми ошол ата баба убагыда салган болсо, соон алды. Ниетте кандай ниетте салган болсо, Кудайым ниетиге жеткизди. Жаннатта мага үй болсун деп салдырган болсо, жаннатта үйгө ээ болду. Бирок эми бүгүнкү күндө манандай жаңы кылып, заманбап кылып салып коеюн десе, каршылык көрсөтпөш керек, урматтуу жамаат. Каршылык көрсөтпөш керек. Дагы бир ушул жерде кыстара турган сөз бар. Бүгүнкү күндө туура эски мечитти жаңыласак жакшы болот, урматтуу туугандар. Бирок Оны мәләнин эли, биз ушу мәчитиге барсак, ушу неме болуп атат, онан көрө өзүбүз жака салып алайлы деп өзү жака салган адамдар ката кылат. Ушу туура эмес ушул. Бул бөлүнгөн. Она уруктун мәчити бул. Биздин уруктун мәчити жок ушу күнгө чейин. Биз өзүбүзгө өзгөчө мәчит кылышыбыз керек. Ол уруктуку. Биз өзүбүзгө биз башка урукпуз биз. Биз кесекпиз. Же болбосо биз бир нерсебиз. Ошон үчүн бизге өзүчө мәчит болсун деп башка мәчит салса, онда бейиштен, жаннаттан үй ала албайт мындай адамдар. Неге? Ниетиде бөлүнүү болуп атат. Онабы өзбектердин мәчити экен, же болбосо она кыргыздардын мәчити экен. Бияка өзүбүзгө дагы бир мәчит салып алайлы деп бөлүнүп салган болсо, мында дагы жаннаттан үйгө эч ким ээ боло албайт. Себеби ниети бузук. Ниет бузук. Ошон үчүн, урматтуу жамаат, мечит салыш керек. Төлкө кайсы жерде?
eskiligi жеткен мачиттардын ордуга салсаңыздар макул. Анан топ, уруктун мачити, бул улуттун мачити, жана өзбектөрдүн, жана кыргыздардын мачити экен, өзүбүзгө битте башка мачит салып алалы десеңиздер, адашасыздар, ката болот онда. Онда күнөө болот онда. Урматтуу жамаат, ошон үчүн мен айтайын дегеним, мен сиздерди чакырып кетемин. Ушундай эскирип калган мечиттер болсо жаңылаңыздар. Бирок улутка, урууга бөлүнүп туруп, мачитти да бөлбөңүздөр. Мачит бардыгы Алланыкы. Пайгамбарыбыздын башка бир хадисинде мындай дейт: "Ма таваттана ражулун муслимун ал-масжида лис-сала ва-зикр." Кайсы бир адам дейт, мечитти өзүнүн экинчи үйү кылып алса дейт. Өзүнүн журту кылып алса дейт. Мына барып жата турган өзүнүн үйү бар, туурабы? Эми ушу менин экинчи үйүм мечит болсун деп. Мечитке ушунчалык жүрөгү байланып, мечитке келген сайын сүйүнүп, курсаан болуп, мечитке келип, намаз окуп, таспih тартып, зикир кылып, дуаларды кылып, ушундай мечитти экинчи үйү кылып алган болсо дейт, Аллах Таала бул бандага ушундай сүйүнөт, аталары Россияга же болбосо бир жака кетип, кайтып келгенде бала чакасы кантип тосуп сүйүнөт, а? Атам келатат, мана атам келатат, Россиядан келатат деп, туурабы? Аллах Таала дагы ушундай сүйүнөт дейт ушу бандага дейт. Ошон үчүн, урматтуу жамаат, мечиттер бардыгыбыздын экинчи үйүбүз болсун. Кайсы жерде мечити кор, бирок 2 этаж, 3 этаж үйлөр бар, шарттар бар, баары жок бар. Бирок мечитте шарт жок, суук, мечит каралган эмес, мындай условия жок, шарт жок боло турган болсо, ал жерде барака жок. Эң биринчи, ошол айылда эң биринчи мачит абат болсун. Мачит жакшы болсун. Анан кийин үйүңүздү оңдоңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мачитти кургула dedi. Мачитти кургула. Бирок Пайгамбарыбыздын сөзүн улансын караң. Амара Расулуллах би бинa'ил масажид фи дуар ва ан туназзафа ва ат тутайяба dedi. Мачитти кургула. Бирок бир шарт менен деп атат. Бир шарт менен. Эстеп калабыз бардыгыбыз. Мачитти кургула бир шарт менен. Таза кармасаңар дейт. Жыттуу кылып кармасаңар кургула дейт. Не дедиңиздер? Мачитти кургула. Бирок кургандан кийин таптаза şu киргенде адам көңүлү көтөрүлө турган жыттуу болсун дейт. Мачит мына шундай болсун дейт. Кээ бир мачиттер бар бүгүнкү күндө. Мен оюмча мына тартып атышат. Ушу мечиттин имамы дагы уялат болуш керек ушу сөздү укса. Ушу мачиттин жамааты ham уялат, беттери кызарат. Кээ бир мачиттер бар, бурчу желе басып кеткен. Бул бурчу көгөрүп кеткен. Башыңызды сажда кылып кайтсаңыз, башыңызга жык пыр чаң жабышып кайтат. Мачитте кандайдыр бир сасык бир жыт бар. Аны ушундай жамааттын, мачиттин жамааты мен оюмча şu сөзүндү укса уялат болуш керек. Имамы дагы бети кызарат болуш керек ушундай. Мачит мындай болбош керек. Мечитке имам болгон адам ошол бурчудагы желени тазалабаса, көгөрүп кеткен көктү тазалабаса, пилесостоп же шыпырып, мачиттин килемини тазалабаса, андай имамдар бошотсун. Андай имамдын кереги жок бизге. Андай имамдар мачиттин имамчылыгын бошотуп бериш керек. Ошол мачит бар, ошон үчүн имам бар да, туурабы? Мачит болгондугу үчүн ошол имам болуп жүрөт. Пайгамбарыбыздын башка бир хадисиде караңыз. Ман акала сауман ау басалан. Ман акала сауман ау басалан. Фала я'тазилна. Ау ли'тазил масжидана ва ли'қуд фи байтихи. Караң. Кимде ким чеснок жесе,
же пияз жесе, оозудан чесноктун пиязы жыты кеткенге чейин мачитке келбесин деди. Мачитке келбей турсун. Мачиттан алыс болсун мындай адамдар деди. Үйдө отурсун бул адам дейт. Үйдө намазын окусун. Тишини тазалап, тишидеги оозудагы чеснок менен пияздын жыты кеткенге чейин мачитке келбей эле койсун мындай адамдар деди. Караң. Башка хадисте ким мачитке келип жамаат менен намаз окуса 25 эсе, дагы бир хадисте 27 эсе сооп болот деп атат. Бирок оозуңдан чесноктун пияздын жыты чыгып атса сен кебе деп атат. Сен кебе деп атат. Эмне үчүн тосуп атат? Мачиттин тазалыгын сен булгап атасың. Мачитке жүрөгү таза, ыйманы бекем, таква адамдар намазга келсе, сен оозуңдан чыккан буркураган чесноктун пияздын сасык жыты качырат буларды дейт. Оозудан насвай кетпеген, насвайдын жыты чыккан адамдар тишиңер таптаза жуумайынча мачитке келбегиле деген эле сөз. Айрыкча, өзгөчө саратанда, күн ысыганда өзгөчө катуу көңүл буруш керек. Мына чесноктон дагы, пияздан дагы жаман кээ бир адамдардын наскиси, пайпагы сасык бойдон мачитке кирип келет. Шул адамдар өзүңөр суроо бергиле. Силер мачитке келип намаз окуп канча адамды качырып атасыңар? Канча адамды мачиттан кууп атасыңар? Сасыган пайпагыңар менен. Ошону эстегиле. Бул бут кийимиңиздин сасыгы чесноктон да пияздан дагы жаман. Ошон үчүн урматтуу жамаат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат: ушундай мачитти кургула, мейли кургула, бирок таза кармагыла. Жыттуу кылып кармагыла. Мачитке кирген адам ушундай сүйүнсүн, көңүлү көтөрүлсүн. Мачитке кирип сажда кылганда сенин наскиңден бирөө жийиркен кен болсо, шонан кийин мен мачитке барбай эле коём деген болсо, сен күнөөкарсың. Ошон үчүн урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулмандар, мечиттер бардыгы Алланын үйү. Мечитке кызмат кылгандар, Алла разы болсун. Азан айткандар, Алла разы болсун. Ва маштамаа каумун фи байтин мин буютилла. Кайсы бир жамаат дейт. Намазды окушуп, мечиттерге чогулуп, отурушканда ятлуна китаб Алла, Алланын китебин окушса дейт. Имам чогултуп алып отургузуп, жамаат, кегиле. Ыклас сүрөсүнүн бир катаңарды текшерип коеюнчу. Бирөө өлгөн жерге барсаңар ушу Ихласты окуйсуңар баарыңар. Фатиха сүрөсүн текшерип коеюнчу деп отургузуп имам. Ошол жерден бир катар адамдардын şu machitке kelген жамааттын Фатихасын текшерип, Ихласын текшерип, ятлуна китаб Алла, Алланын китебини тилават кылышса дейт. Ва ятадарасунаху байнахум. Өз ара дарс кылышса. Таксыр, сиз жакшыраак окуйсуз. Менин ана алхамды, Фатихамды бир текшерип коюң. Сиз мени мына Ихлас сүрөмдү текшерип коюңуз деп отуруп бири-бириңиздер менен текшерип дарс кылышса дейт, бири-бирине сабак кылышса дейт. Назалат алейхимус сакина. Ошол жерге тынчтык орнойт дейт. Ошол жерге тынчтык түшөт. Ва гашиятхумур рахма. Ошол жерде Алланын рахматы урайт. Ва хаффатхумул малаика. Ошол жерге паришталар түшөт дейт. Ва закарахумуллаху фи ман индаху. Аллах Таала алдыдагыларга эстетет экен, айтат экен. Карачы менин бандаларым. Карачы менин бандаларымды. Мына менин үйүмдө, менин сөзүмдү, Кур'ан-ы Каримди тилават кылып отурушат деп ошол жерде эстейт дейт. Мына мечит, урматтуу жамаат, мына шундай болуш керек. Имамдар мына шундай кызмат кылыш керек. Ха деген төөгө мадат дейт, бири-бирибиздин баракада, жакшы сен зорсуң дей берсек, Кудай кааласа мачит бүтүп, анан кийин дагы башка социалдык объектилер, садик, мектептер салынып атат экен. Кудай Кыргызстанга берген шунчалык неамат шунчалык. Кудай кааласа границалар чечилип атат. Иншаллах, Кудай кааласа Кыргызстан эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулат. Иншаллах. Шоға жамаат сіздердің дуаңыздар. Ынтымақ бол, биримдиктүү бол, бөлүнүп жарылбай, Кыргыз мамлекетин жаранысызбы,
Oldu. Kolu götürüp ey Allah padişaha bereketler. Padişahımıza güç kuvvet. Yetekçilerge, başçılarga, ayın başçılarga güç kuvvet. Duamızda iste, unutmayın dua kılıyorsanız inşallah varınız yaşayın. Buradan Allah'ın özün razı olsun ya Rabbi. Şu cardan vergen insanlarda bu dünyada hiç kaçan korkulmayın ya Rabbi. Bu cardan verip şu neşsiz olanlar bu dünyada, bu carık dünyada hiç kaçan cemallik görüşmesin ya Rabbi. Amin, amin. Allah Tebarek ve Teala şu canı açılgan mescitte kelip namaz okuma, her bandanın tilegi maksatı okunması kabul kılsın. Şu yerde okulan namazlar kabul olsun. Şu yerde kelip istiğfar edip estağfurullah günahını geçirip duran insanın günahları geçirmeyecek olsun. Şu yerde kelip daim şu yerden yeri, şu cemaat, şu mala, şu ayırdın yeri kıyamet günü beyişke girmesiga şu mescid çoğundan çok sebepçi olsun. Allah Tebarek ve Teala sağlık boşkanlarına davet edeceğim. Allah'ım özün razı olun. İşlerine rivaz verip tapkanların berekeli olup imanların bekleyen olun. Alsa жүрген mallarını Kuday Taala ders okudan çayır olun. Musafirda жүрген mallarda Allah Tebarek ve Teala her kadar kırsıklardan saklayın ya Rabbi. Böyle ölümden saklayın ya Rabbi. Allah Tebarek ve Teala özünün mühim olun için mescide zardan verenler niyet kılan insanlardan da dileklerini kabul kıl. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin bi rahmetike ya erhamer. Allah razı olsun.